түнкү 3:30 эртең менен 4-кө жакын ошо кабинетинде иштеп отуруп анализ жасап бир нерсени түшүндүм. Кызматка келгенден кийин анын бир түпкү максаты болот, ошол жерде мен ушундай деңгээлге чыгарам. Жашынакай эле капкара чачым менен эле директор болуп келгем. Андан кийин чачымдын баары агарып кетти. Пустой штаттык тизмелер, андан кийин мертвые души деп коет эмеспи? Вот ошолор кыскарып отуруп. Цирктин ичинде жаныбарларды сатыкка койгон боюнча бир маалымат айттыңыз. Аукционго койгондо элдин баары жазып баштады да, бул мушуктар эмне идиш аяк жүйүү. Сиздердин программалар менен, шоулар менен бул жактан келип тааныш мүмкүн. Чындык үчүн өлтүрүп кетсе мен мындай эч качан нааразы болбойм. Коркпойсуз? Албетте, эмне үчүн коркушубуз керек? Биз 3 эле крышам бар негизи. Амансызбы кабар агенттигинин көрүүчүсү, биз бүгүн мамлекеттик цирктин айланасындагы өзгөрүүлөр, жаңылануулар тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Бизде конокто Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин директору Асланай Машарова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Биринчи эле ошол цирк боюнча сөз болордун алдында деги эле ушул цирк дегенде эле мурда бизге бир эски имарат, анын ичиндеги бир жааматтын бир интригалары, ушундай бир эске келчү нерсе ушулар болчу. Анан мына былтыр цирк кайрадан жаңыланды, оңдолду, реконструкция болду, жаркырады дегенде, анан азыркы тапта ошол цирктин учурдагы абалы жөнүндө айтсаңыз, азыр кандай болуп калды, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ички интригалар токтоду дегендей. Алгач ушу өзгөрүүлөрдөн баштайлы. Чоң рахмат. Биринчиден ушул кабар агенттигинин жамаатына ыраазычылык билдиргим келет. Бул чынында абдан жакшы жана актуалдуу суроо. Себеп дегенде абдан ушул суроону көп беришет. Ушул интригалар, цирк ичинде болуп жаткан баягы нааразычылыктар токтодубу, силердин циркиңерди жаркыратып, гүлдөтүп, жайнатып койсо дагы нааразы боло берет экен коллективиңер деген сөздү көп уктум. Эми макей сиз айткандай, чынында кыргыз мамлекеттик цирки бүгүн мынакей жаркырап, жайнап, жадырап, өзүнүн көрүүчүлөрүн тосуп алып жатат. Кудайым буйруса, мынакей 6-сентябрда биздин эшиктерибиз кайрадан ачылат. Себеп дегенде биз сезонду баштадык 6-сентябрдан баштап. Чет мамлекеттен артисттер келишет. Ошондой эле бизде дагы алдыда абдан көп жакшы жаңылыктар турат. Анан кыргыз мамлекеттик циркке кандай жаңыланса, бүгүнкү күндө коллектив дагы ошондой жаңыланып жатат. Мен ойлойм, биздин ушул кыргыз мамлекеттик цирки баягы оңдоп түздөө иштеринен өткөндөн кийин албетте коллектив дагы оңдоп түздөө иштеринен өтүш керек. Ал сөзсүз түрдө турган нерсе болчу. Себеп дегенде сиз айткандай баягы акыркы 30 жыл, 15 жыл аябай мындай деградация болуп кеткен да, негизичи. Баягы цирктин ичиндеги турган баягы көп маселелер, коллектив өзү дагы ошону менен бирге баягы жумуш аз болгондуктан интрига да көбөйүп, кандай десем, баягы скандалдардан чыга албай эле бир ушундай бир этапка келип калган кез эле да. Ал эми бүгүнкү күндө Аллага шүгүр, баары жакшы. Коллективибиз дагы аябай мындай ары согулуп, бери согулуп, оңдолуп, түздөлүп дегендей. Анан эми Кудайга шүгүр дейбиз, бүгүнкү күндө биздин коллектив азыр мынакей жумуш көбөйгөн сайын башын көтөрбөй, ошо репетиция, тренировка иштеп жатышат. Ал эми алдыда дагы жакшы жаңылыктар турат. Эми мен биздин коллективге эмне демекчимин, баягы баары эле Кудайдын буйругу экен деп оозду ачып отура бербестен, мен дайыма айтып келем, адам деген мындай өзүнүн эмгегине, өзүнүн билимине таянып жумуш кылыш керек.
Албетте кыргыз мамлекеттик цирки баягы деградациядан биз баягы чыгып жатабыз. Жана чыктык деп дагы айтсам жаңыланбайм, жаңылышпайм. Себеп дегенде бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттик цирки абдан чоң реорганизациядан өттү. Ошону менен бирге бизде реформа дагы болду. Анан анча мынча штаттык тизмеде дагы сокращение болуп өттү. Бул министрлик кабинетинин постановлениясы менен. Анан мындан тышкары, эгерде мисалы мен бир мисал келтирип кетейин, кыргыз мамлекеттик циркинде ошо мен келгенге чейин бир 200-гө жакын адам иштесе, бүгүнкү күндө бизде 110-112 киши эмгектенет. 80-ге чукул адам кызматкер кеткен турган да? Кандай Баягы пустой штаттык тизмелер, анан кийин мертвые души деп коет эмеспи? Вот ошолор кыскарып отуруп, анан ошону менен бирге мисалы кыргыз мамлекеттик циркине эч кандай тиешеси жок инсандардын дагы фамилиялары жүргөн экен, бирок алар өмүрүндө циркте иштеген эмес. Эзелим. Бирок штаттык тизмеде болуп акча алып келишкен да. Ошонун баарын баягы выявлять этип чыгарып, аларды баягы кыскартып кетирип, аларга чара көрүп дегендей баягы органдарга керектүү каттар жиберилип, албетте сен ушундай тазалоо иштерин өткөргөн соң сен ал инсандарга жакпайсың, сөзсүз түрдө. Анткени чындыкты айткандын оозу жаман дейт. Бирок биз баягы токтогон жокпуз, алдыга жылдык. Себеп дегенде мени ал жерге деген баягы ар кимге жагыныш үчүн мен келген эмесмин. Ишти жылдырыш үчүн келгенмин. Кыргыз мамлекеттик циркин алдыга көтөрүп, сүйрөп чыгуу мага көп маселелер коюлган болчу. Мен ошол маселелерди аткарышым керек. Мени башкалар жакшы көрөбү, жаман көрөбү, мен үчүн ошол кыргыз мамлекеттик цирки өнүгүп өсүш керек. Менин максатым ошол болчу. Сиздин келгениңизге 1 жылга чукулдап калды, э? 1 жыл боло элек. Боло элек, э, чукулдап калды. Анан мына сиз эми азыр цирктин ичинде, баягы сыртынан тышкары, ичинде дагы ушундай бир жаңы кан айлануу, жаңы өзгөрүүлөр болуп аткан экен. Жакында эле цирктин ичинде жаныбарларды сатыкка койгон боюнча бир маалымат айттыңыз. Алар эмне болду? Сатылдыбы? Баалар кандай болду? Алардын орду кайра толукталабы деген суроолор бар да. Бул дагы чынында абдан кызыктуу суроо. Бул суроону да биз көп алабыз чынында. Бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр билесиздер, көп ушул боюнча да жаңылыктар чыгып кетти. Баягы жумуштан эң эле көп дегенде баягы жумуштан кыскарылып кеткен инсандар ар кандай жалган маалыматтарды жазып атышты. Мынакей баягы жаныбарларды бага албай калган үчүн сатып жокко чыгарып атат. Баягы биз ал жерде иштегенбиз, биз билебиз. Жаныбарлар курап жүдөп калган деп. Биздин жаныбарлар курап жүдөгөн малда ошондо жазып чыгарбай, азыр эми Сатыкка коюлгандан кийин. Сатыкка коюлуп аткан себеби бул башка нерседе, кеп башкада. Бирок кээ бир инсандар ошо жалган маалыматты таратып атышпайбы? Жаныбарларды бага албай калышты, каралбай калды, жүдөп калды деп. Ошо жаныбарлар чынында каралбай жүдөп жаткан кезде эмне үчүн ошол малды жазышкан эмес? Себеп дегенде башка жетекчилерге жакшы көрүнүш үчүн. Эмне үчүн азыр ушундай жалган маалыматтарды жазып атышат? Бул боюнча дагы биз өзүнчө дагы мындай анализ жүргүзгөнбүз да. Эми так жана даана маалыматты мен азыр сиздерге берем. Эмне себептен алар бүгүн сатыкка коюлуп атат? Чынында бул жаныбарлар, мисалы биздин бир мышыгыбыз, бизде болсо 4 мышык бар бүгүнкү малда. Биздин бир мышыгыбыз первоначальный документти карасак, ал мышыктар 25 000 сомдон алынган да. Убагында. 25 000 сомдон. Мен келгенге чейин мындайча айтканда. Анан биз ал мышыктарды бактык, карадык. Мен келген малда мындайча айтканда
жаныбарларды кандай акыбалда берген. Абдан жүдө, кир, таза эмес, ар бир мышык болобу, як болобу, верблюд болобу, бүт жүндөрүндө мындай таралбаган, каралбаган, анан кийин баягы кир, ал сүрөттөрдүн баары, видеолордун баары бизде сакталуу. Мындан тышкары бүгүнкү күндө мынакей биз атайын штаттык тизмени ачып, баягы мертвый душалардын баарын жок кылып, мындайча айтканда, анан алардын ордуна чындыгында иштей турган инсандарды мынакей бүгүн штатка алып, штатты деген ошо профильный расширение кылып, жакшы образованиясы бар, билими бар, 100% иштей турган ветеринарный врачты алдык. Ал бүгүнкү күндө мынакей ар бир биздин жаныбарды көзөмөлдөп турат. Бүгүнкү күндө ошо акыбалы жаман жаныбарларды биз колубузга тапшырып таштап кеткенден кийин, мынакей бүгүн биз атайын профессиональный оценщиктерди чакырдык, ошол негизи эле Азия боюнча. Анан кийин ал оценщиктер анан кийин келип жаныбарлардын акыбалын көрүп айтты, мынчалык таза, жакшынакай, томпойгон, толгон, булар керек болсо ананас, кокос жейт баягы, биздин жаныбарлар сиз жана мен жебеген нерселерди жейт, тамакты жешет чынында. Анан булардын рациондору бүгүнкү күндө мынакей конюшняда дагы, ар бир вольерде илинип жазылган, ар бир рацион утвержденный болот, сөзсүз түрдө. Анан кийин алардын тамагын жасай турган өзүнчө дагы бизде жумушчу бар. Ал эжекебиз ден соолугун карай турган, тамагын өзүнчө ала турган, рацион питаниясын карап турат. Анан кийин каждый четверг сайын сууга түшүшөт. Енот менен дикобраз болсо, алар каждый пятница сайын, анан среда сайын сууга ойношот. Ушундай бир өзүнчө бир мындай эме түзүп камкордук керек экен. Сөзсүз түрдө, анткени алардын дагы жаны бар. Ошон үчүн жаныбар деп айтылат да. Анан жаны бар жаныбарды кантип карабайсың, кантип таштап коесуң. Убагында менин да колума ошентип таштап кетишкен. Мисалы, бүгүнкү күндө ал жаныбарлар анан эмнеге ушунчалык жакшы каралып жатса, эмнеге сатыкка коюлуп атат? Себеп дегенде, бул жаныбарлар көп жылдан бери мынакей ар бир мышыкты 25 000 сомго сатып алышкан, бир мисалы якты ар кандай да баалары 80 000 сом, мындай. А бирок ал баалар бүгүн мынакей оценщиктер менен, атайын профессиональный оценщиктерди алып келип, документация аркылуу ошо текшертүү жүргүзүп, баарын аныктап, иликтеп чыксак, бүгүнкү мынакей баалар боюнча, Кыргызстан боюнча 25 000 сомго мышыкты таппайсыздар да. Бул бир гана кыргыз мамлекеттик циркинде болуп жатат. Бул деген мен ойлойм. Бул кандай баалар жогору коюлуп сатылган болот атабы? Албетте, бул жакта деген бул мышык эч канчадан 25 000 сом турбайт да. Анан бул жакта суроотуулуп атпайбы? Эмне себептен жана кандайча профессиональный оценщик жок эле, кандайча бул мышыктарды мындай 25 000 сомго сатып алган? Себеп дегенде биз аукционго койгондо элдин баары жазып баштады да. Бул мышыктар эмне идиш аяк жүүбү же бирөөнүн кирин жууп береби деген сыяктуу суроолорду алып баштадык да. Мисалы, эгерде мен циркте иштебеген инсан болсом, мен деле албайт элем 25 000 сомгочу. Себеп дегенде бул жакта өтө көп ар бир жаныбардын баасы боюнча бизде көп суроолор туулду. Анан албетте бул жакта мен ойлойм эми тийиштүү органдар өзлөрү текшерип аныктама чыгарышат. Анткени чын-чынына келгенде ошол 25 акыркы 30 жылдын ичинде кыргыз мамлекеттик циркин абдан жакшы тоналгон экен да, мындайча айтканда, тилекке каршы. Ошондо жанагы суроого толук жооп албай калдым. Сатка коюлган жаныбарлар эмне болду?
Алар азыркы учурда дагы эле турат саттыкта. Себеби мындай болду, дрессировщиктер жок. Анткени баягы көп жылдан бери алар тура берип, анан кийин мисалы биздин яктар, алар неме деп айтып коет экен, бактерианский вид деп, алар мындай дрессурага берилбейт. Анан мындан сырткары биздин ушул төйлөр дагы баягы канча жылдан бери тура берип, алар менен эч ким дрессура өтпөйт, же манежге чыкпаса, же атайын штатта мындай атайын сертификат лицензиясы бар дрессировщиктер жок. Мен деген мынакей Ташкентке чейин учуп бардым, Алматыга чейин барып келдим. Аны айтасызбы, мен Санкт-Петербургка чейин бардым, Москвага чейин барып келдим ошо дрессировщиктерди издеп. Бүгүнкү күндө баягы ушундай, кандай десем эми, кичинекей баягы майда чүйдө жаныбарлар менен көп эле дрессировщиктер иштей бербейт экен. Анан мындан сырткары өзүңүздөр билесиздер, азыр Европадан баштап ушул башка бизге жакынкы чет мамлекеттерге чейин ушул жаныбарлар менен иштебөөгө тыюу салынып жатат. Бирок бизге Кыргыз мамлекеттик циркине ал нерсе жете элек. Эмнеге жаныбарлар менен иштегенге тыюу салып атат? Себеп дегенде баягы эми ар кандай организациялар болот экен, чет элдик баягы жаныбарларды кыйнабагыла деген сыяктуу бир организациялар ушинтип митинг жасап, тыюу салып ушундай болгон үчүн көп чет мамлекеттерде баягы дрессировщиктер дагы кетип башташты, жаныбарлар дагы баягы жоюлуп кой берилип дегендейчи. Анан ошол көп эле цирктерде азыр жаныбарсыз иш алып барып калышты да, көп цирктер. Бир гана ошол Россия Федерациясында, ал жакта өзүңүздөр билесиздер, 50-гө жакын ар түрдүү цирктер бар. Ал жакта баягы дикий жаныбарлар менен иштешет, чоң баягы тигр, жолборс дегендей. Анан бизде Кыргыз мамлекеттик циркинде чоң дикий жаныбарлар болгон эмес. Кайра эле ошол проблема ошол эле дрессировщикке келип такалат да. Себеп дегенде профессионалдуу түрдө иштеген дрессировщиктер жок болгон үчүн мынакей бүгүнкү күндө бул жаныбарлар дагы сатыкка чыгып атат. Анан бул биринчи момент, экинчи моменти бул жаныбарлар баягы Кыргыз мамлекеттик циркине финансылык салым алып келбеген үчүн, программага чыкпаган үчүн Кыргыз мамлекеттик циркинин казынасына бизге баягы мындайча айтканда урон алып келип жатат. Биз албетте алардын тамагына көптөгөн акча сарпталат. Рацион питаниясы булардыкы өтө кымбат келет. Себеп дегенде булар мисалы биз ананас, банан, йогурт, баягы грецкий орехи өтө кымбат жемиш тамактарды алып беришибиз керек. Аларды жебей калса булар арыктап, ооруп да калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде ошо Кыргыз мамлекеттик циркинин казынасынан бул жаныбарларга баягы чөбүнө, жемине өтө көп акча сарпталып жатат. Биз сарптап жатабыз, бирок алардан бизге салым болбой жатат. Тамагына эле канча кетет? Ар кандай баа, мисалы мынакей биз мына жакын арада эле дагы мынакей чөп алдык. Ал чөп 2 жумага жетет да, мисалы. Анан кийин ар кандай болот, эми 600 000 сомдон ашуун чөпкө акча сарпталат мисалычы. Кээде болот эми 300 000ден ашуун эгерде биз мынтип бөлүп алсак, анан чындыгында булардын жемине, анан мисалы деген экзотический деп коет эми животный, майда животныйларга, жаныбарларга алардын тамак ашы өзүнчө, демек аларга да өзүнчө акча биз бөлүп беребиз. Ошо расчетный счеттон баягы тендер аркылуу алабызбы, баары бир ошол эле баягы эле акча кетет да. Аларды тамагын убагында беришибиз керек. Анан булардын өзүнүн баягы питаниясы болот. Мисалы понедельник мындай тамак, вторник тигиндей тамак, среда мындай тамак депчи. Анан булардын питаниясын да алмаштырып турбасак булар ооруп да калышат да. Буларды аябай жакшы караш керек. Ошон үчүн бирок эгерде биз мисалы 10 жыл же болбосо ошол эле акыркы бир 5 жылды артка түрдүрсөк,
бизде мындай туруктуу ветеринарный врач деле жок болгон. Бул жаныбарлардын тамагын өзүнчө жасаган адам деле жок болгон. Ошон үчүн биздин төлөр баягы 3 жыл 5 жыл мурун баягы таштандыдан чукуп жеп калган, өзүнүн жүнүн жеп тытып жеп калышкан. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мынакей биздин жумушчуларыбыз абдан жакшы иштеп, өтө жакшы карап жатышат. Бүгүнкү күндө ар бир жаныбарыбыз үчүн биз жооп беребиз. Аябай таза, жакшы. Мына кичинекей бала келип дагы мынтип кармалап, мынтип ойносо дагы мындай алар адамдан да коркпойт, адам дагы алардан коркпойт да. Анан албетте баягы төөлөр, яктардын жанына бара албайт, эми баягы экзотический, декоративный животное деп коет бизде, баягы кичинекей майда жаныбарлар менен контактировать этсе болот. Себеп дегенде бүгүнкү күндө алар бизде бүт керектелүүчү вакцинацияны да өтүп турушат. Тазалыгы 100%. Бизде баягы антисанитария жок. Бүгүнкү күндө ар бир ойногон жери, сууга түшкөн жери, аттардын жуунган жери бүт баары таза. Себеп дегенде бизде мынакей штатта ветеринар да бар. Ошондой эле баягы жаныбарларды өзүнчө караган спецрабочий деп коет. Алар дагы карап дайыма баягы вольердин баарын дезинфекция кылып карап турушат. Ошондо сиздер сатка койгон жаныбарларды өтө элек азырынча. Алар азыр турат, бирок бизге азыр заявкалар көп түшүп атат. Биз ошол заявкалардын арасынан анан бизде ачык аукцион бул деген баягы 100% таза болуш керек. Эч кандай коррупция болбош керек. Анан бул менин таанышым эле, буга берели, тигиге сатпай эле коелу деген андай болбош керек. Ошол себептен мен баягы настаивать эткен нерсем бул ачык аукцион болуш керек. Баягы элдин баары катышам, алам, сатып алам деген инсандар ачык, айкын келип катышып, баягы өздөрү да көрүш керек. Биздин жаныбарларды баягы катып үтпөй, аларды дагы биз ачык коюшубуз керек. Тазалыгын, мындай состояниясын, здоровьясын көрүш керек. Ошону менен бирге биз чакырган мынакей сертифицированный лицензиясы бар атайын оценщиктерди биз ошо айлап күтүп келгенбиз. Алар дагы келип, ар бир ушул аукционго бүгүн коюлган жаныбардын өзүнүн здоровьясын, ден соолугун, состояниясын көрүп, тазалыгын көрүп, сөзсүз түрдө жана кандай тамак жейт, рацион питаниясын көрүп, анан алар дагы өзүнүн мындай эмесин атайын справка деп коет, составлять эткен. Бул аябай чоң китеп катары келет. Ошонун ичине болгон баягы жаныбарлар жөнүндө чындыктын баары ошонун ичине кирет да. Демек, сатып алам дегендер үчүн бардык саттыкта турган жаныбарлар ачык айкын өтөт, сөзсүз түрдө. Анан мына ушул жаңылбасам былтыр жылдын аягында цирктен түшкөн кирешенин суммасы абдан жакшы болгон боюнча айттыңыз эле. Негизи азыркы учурда цирктеги финансылык абал киреше булагы канча көбөйдү? Ушул багытын айтып берсеңиз. Общий эмеде айтып кетсем, бизде мисалы мен октябрь 24 жылда бир октябрдын аягында, ноябрларга жакын директор катары келгенмин. Ушул январь айына чейин, февралда мени кайра алып коюшту, февралда. Ошол айга чейин мен иштегенимде 25 миллион Таза киреше. Ооба, таза киреше түшкөн. Кыргыз мамлекеттик циркинин казынасына атайын эсептик счетко. Андан кийин кайра келдим. Дагыдан кыска мөөнөт ичинде ошол 30 миллионго чейин кайра келгенден кийин дагы 30 миллионго чейин жеткирдик. Ал эми кайра мынакей сезон башталып жатат. Эми буйруса, мындайча айтканда, дагы эми баягы өзүңдүн аткарган ишиңди эгерде берилип, баягы керек болсо уктабай күнү түнү иштеп аракет кылса, ушул биздин кыргыз мамлекеттик циркинин өсүшүн эле каалайм. Ошол себептен мен баягы болгон баягы дитимди, жан дүйнөмдү коюп иштегеним үчүн мен баягы биздин коллективге дагы айтып келем.
өзүбүздүн жумушубузга берилип иштесек, албетте бул ар бир атайын эсептик счетко түшүп аткан акча бул силердин дагы акчаңар, бул силердин дагы наныңар деп айтып келем. Эгерде бул айдан баштап, ошо сентябрь айдан баштап биздин 2026 жылдын март айына чейин бизде программалар толук. Кудайым буйруса, эми дагы бизде алдыда бир чоң максаттар турат. Ошол атайын эсептик счетко дагы деген көптөгөн миллиондорду түшүрүү боюнча. 30 миллион дегениңиз бул ошондо февралдан азыркы күнгө чейинки убакытта түшкөн акча болот? Ооба, ооба. Мисалы, эгерде биз кандай десем эми салыштырып кетсек, мисалы 10 жыл же болбосо 15 жыл, ошол эле 20-30 жылды артка түрдүрсөк, Кыргыз мамлекеттик циркинин тарыхында мындай болгон эмес, чынында. Бул биринчи жолу ушундай нерсе болуп жатат. Жана ошону менен бирге дагы Кыргыз мамлекеттик циркинин коллективдин атынан бир жакшы бир жаңылыкты айта кетейин. Мына жакында эле биз ошол биздин Кыргызстан Республикасынын экономикасына чоң салым салган үчүн бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик цирки атайын статуэткага дагы ээ болду. Анан бул чынында Кыргыз мамлекеттик цирки үчүн бул өтө мындай чоң жаңылык. Ошону менен бирге чоң комплимент дагы болду. Себеп дегенде качан эле Кыргыз мамлекеттик цирки экономикага салым жасачу эле. Биз деген мындан ары иштегенге мотивация дагы сөзсүз түрдө. Себеп дегенде биз баягы Кыргыз мамлекеттик цирки чынында мен аябай анализди көп жасайм да. Анан ошо бир жолу бир түнкү 3:30 эртең мененки 4кө жакын ошо кабинетинде иштеп отуруп анализ жасап бир нерсени түшүндүм. Көрсө, Кыргыз мамлекеттик цирки баягы мамлекеттин мойнунда жөн эле биз мындай жыргап эле отуруп келиптирбиз да. Мамлекеттен акча алабыз, зарплата алабыз, атайын кызыл защищенная статья бар. Зарплата жыл сайын баягы 40 миллион бөлүнүп берилет. Ошол 40 миллионду алып коюп эле жыргап эчтеке кылбастан баягы ошол эле маалда күнүнө Кыргыз мамлекеттик циркинде программалар коюлуп келет. Аншлаг болуп келет 30 жыл мурун, 20 жыл мурун, 15 жыл мурун ошол эле аншлаг болуп келет. Ошол эле 40 миллионду мамлекеттен биз алып келебиз. Баягы аншлагтан түшүп аткан акчалар кайда кетип атат? Бир гана Кудайым билет дегендей, жана башка жетекчилер билет дегендей. Ошону менен бирге ошол убакта түшкөн акча мамлекеттин казынасына байланычу эмес да, өз алдынча кетчү эле. Албетте бул эми спецчетко түшүп атат да. Анан баягы эле Кыргыз мамлекеттик циркинен костюм же реквизит сурасаң баягы эле акча жок деген сөз да. Анан ошентип 30 жылдын ичинде Кыргыз мамлекеттик цирки көрсө экономикага Кыргыз Республикасынын экономикасына эмес, өзүнүн мынакей казынасына салым жасай албай келген Кыргыз мамлекеттик цирки мындай толук түрдө, мындайча айтканда, бир деградация жолуна түшүп калыптыр да. Прогресс деген сөз бар, анан регресс. Ошол регрессионный жолго түшүп калганда, анан бирок ошол эле маалда биз өнүгүп атабыз, биз өсүп атабыз, мынакей аншлаг өткөрүп атабыз дегени менен бирок кана ошол акчалар? Кана? Мен бүгүнкү күнгө чейин мына кайсы гана органдарга кайрылган жокмун. Ошол дагы деле сурап келем, кана ошол акчалар? Эмне үчүн ушуга чейин иштеген инсандар жооп бербейт? Ошол Кыргыз мамлекеттик циркинин спецчетто жоготуп келген акчаларды эмне үчүн азыркыга чейин жооп беришпейт? Эмне үчүн Кыргыз мамлекеттик циркинин жерлери, эмне деген жерлери, Кыргыз мамлекеттик циркине тийиштүү балансында турган жерлери эмне үчүн жок болуп кеткен? Кандайча сатыкка чыгып кеткен? Мынакей ошол суроолорду дагы эле мен көтөрүп келем да. Анан эми мен аябай мындай бир нерсеге жакшы ишенем. Адилеттүүлүк деген бар. Мындай азыркы системада мен көрүп келатам, адилеттүүлүк, мындай
бар да, мындай орнолуп келатат. Анан мен абдан ушу мындай кандай десем эми дуа деп так айтсам болот. Алла Таалага жалынып да келем, сыйынып да келем. Ушул Кыргыз мамлекеттик циркинин баягы башка колдорго өтүп кеткен жерлер кайра кайтарылып келсе экен. Себеп дегенде Кыргыз мамлекеттик циркинде канча деген артисттер, канча деген жумушчулар иштейт. Азыркы күнгө чейин мынакей өзлөрүнүн үйлөрү жок, өзлөрүнүн мындай бир туугандарынын үйлөрүндө жашап келишет. Мынакей биздин Кыргыз мамлекеттик циркибиздин балансындагы гостиницада жашап келишет. Үй бүлөлүү жаш артисттерибиз бар. Эч бирөөнүн мындай үйү да жок. Анан квартиралап ушинтип келишет. Эмне үчүн Кыргыз мамлекеттик циркинин балансында турган жерлерди биз кайра кайтара албайбыз? Эмне үчүн биз ошого күрөшпөшүбүз керек? Эгерде биз ушул маселени көтөрүп, кайра айтып, кайра кайтарып келгенге аракет кылышыбыз керек. Албетте эми мага айтышат, муну жөн эле коюңуз депчи, көтөрбөй эле коюңуз бул маселени. Болбосо кайсы бир күнү бир өлтүрүп кетер бекен сизди депчи. Бирок мындай да эми чындык үчүн өлтүрүп кетсе мен мындай эч качан нааразы болбойм. Коркпойсуз? Албетте, эмне үчүн коркушубуз керек? Биз бир гана Алладан коркушубуз керек. Анан баягы айтат эмеспи? Башка элдер өзүнүн баягы тааныш билишине кырышам деп таянса, мен мисалы мен бул жерде кандай десем 3 эле кырышам бар. Негизи бул улуу Кудай, Алла Таала, биринчи кырышам. Ал эми албетте бул биздин Кыргыз Республикасынын конституциясы, закону сөзсүз түрдө жана мен өзүм ишенген эмгек, мен өзүм жасаган эмгегим, жана билимим болду. Башка эмнеме таянам? Ичине турган 3 нерсе ушул. Ооба, башка эмнеме таянам? Мен деле Цирктин балансында кайсы жерлер бар эле? Кайсылар өтүп кеткен? Бул мисалы эми өзүңүздөр билесиздер, мындай западная сторона жакта бизде бүгүнкү күндө ошол жерде баягы ночной клубтар, түнкү клубтар курулуп кеткен. Ошол тараптар бүт Кыргыз мамлекеттик циркинин жери болчу. Бирок тилекке каршы биз ал жерден айрылып калдык деп айтсак болот. Чынында дагы мындай өзүнүн дагы подсобный жерлери бар болчу, дагы башка локацияда. Ал жерлерде жок, тилекке каршы көп тилкелери баягы жок болуп кетти. Кайтарып алганга мүмкүн бекен? Эмне үчүн мүмкүн эмес? Азыркы убакта биз баарыбыз көрүп атабыз, мына бүткүл Кыргыз Республикасы боюнча элдин баары күбө болуп жатат, адилеттүүлүк кандай орнолуп жатат, мынакей система кандай өзгөрүлүп жатат. Мен чындыгында бүгүнкү күндө биздин президентке жана ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевичке мен абдан ыраазымын. Аябай өтө чоң жумуштар, мындай чоң өзгөрүүлөр болуп жатат республика боюнча. Биздин мамлекетибиз чынында баягы салыштырып келсек, илгери кандай болчу эле, анан ушунча жыл баягы эми мисалы мен акыркы эле 30 жылды алып атам да, кандай өзгөрбөгөн Кыргызстаныбыз. Анан ушул эле кыска мөөнөттө, ушул 4-5 жылдын ичинде канча деген өзгөрүүлөр болуп атат. Бул дагы өтө чоң эмгек, жана дагы чоң бир мамлекеттин башчысы болгон бул оңой иш эмес да. Бул чын эле чоң жоопкерчилик. Мисалы мен салыштырмалуу ушул Кыргыз мамлекеттик циркин эле карайм деп жашынакай эле капкара чачым менен эле директор болуп келгем. Андан кийин чачымдын баары агарып кетти дегендей. Бул чынында өтө түйшүктүү. Албетте бул чоң түйшүк, чоң жоопкерчилик. Анан сөзсүз түрдө ат эмес эшекте иштешиң керек. Эгерде ошол өзүңдүн иштеп жаткан
цирк болобу, башка мекеме болобу, мамлекет болобу, бул чоң жүк да, чоң түйшүк, чоң ойлор дегендей. Анан көп аз уктайсың, көп иштейсиң, аз тамак жейсиң, көп жолдо жүрөсүң дегендейчи. Анан анысы кандай? Бирок эгерде чынында мынакей мен мисалы чынында мынакей бир эч кандай бир ойлор жок. Мен чынында биздин ушул Садыр Нуркожоевичке, биздин президентке Камчыбек Кыдыршаевичке өтө ушул жасап аткан иштерине ыраазымын. Себеп дегенде мен биздин мамлекет баягы ар бир инсан ушинтип ойлоп келет го, өнүксө экен. Биз дагы башка мамлекеттин элине окшоп башыбызды бийик көтөрүп жашасак экен деп менде дагы күнүнө ошондой ойлор болуп келген. Мынакей биздин алыс кетпейин кыргыз мамлекеттик циркибизди кандай жаркыратып койду. Эгерде мурун мындай цирктин жанынан өткөн инсандар көп айтып калат, аябай мындай жүдөө бир здание мекеме сыяктуу көрүнчү эле, азыр эми мынакей бул так борборубуздун ортосунда турган эң бир жакшынакай бир мекеме, түн ичинде кандай жаркырап жадырап турат. Бул дагы болсо бизге мындай чоң өтө мындай чоң мотивация жана артисттерибиз үчүн адамгерчиликтүү шарттар түзүлүп берди. Эми бүгүнкү күндө биз эмне кылышыбыз керек? Бир гана иштешибиз керек. Мынакей сиз айткандай баягы интрига, башка нерсени жок кылып эле жакшы нерсеге умтулушубуз керек. Себеп дегенде бул жашоо өтө кыска. Мындай жаман нерсеге убакытты коротуштун кереги жок. Ошо бир гана жумушту так жана ак аткарып, өнүгүп өсүп, эгерде мен ойлойм, ар бир баягы мекемеде жакшы өзүнүн дитин коюп, акчаны так алып барган жетекчилер болсо, бул дагы өтө чоң биздин бир мамлекетибиздин эми аз болсо дагы, бирок бул өтө чоң салым болот да. Себеп дегенде биз кичинекей нерседен баштап өнүгөбүз, Кудайым буйруса. Анан дагы бир сурайын дегеним, цирктеги киреше булагынын кайсынан түшөт негизи? Билеттерди сатууданбы же арендаданбы, башкаларга берген арендалардан түшөбү, кайсынан түшөт? Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз мамлекеттик циркинин тегерегинин баары эле баягы түнкү клуб, казино, анан бильярд жана башкасы болуп келген. Азыркы күндө Кыргыз мамлекеттик цирк ошол нерселердин баарынан арылды да, тазаланды. Анан мындан сырткары билеттердин баары колдон колго сатылып келчү. Коррупциянын баары дак ошол жерде болчу да, билетте. Себеп дегенде билеттерге эч качан орду жазылчу эмес, убакыты да жазылчу эмес, кайсы ряд, кайсы сектор эчтекеси жазылбай, бир дагы билетке цирктин печаттары коюлбай келген да. Эмне үчүн? Себеп дегенде ал билеттерди кайра баягы налоговый инспекция келгенде бул билеттер сатыкка чыккан эмес, же болбосо өткөн жок деп туруп кайра берип койчу да. Бирок ошол чынында ошол билеттер сатылган, бирок налог төгүлбөйт ал билеттерге. Коррупциянын баары ушул жерде, так ушул жерде болуп атат. Анан мындан сырткары биз бул жолкусунда айттым, билеттердин бүт баары онлайн болот. Себеп дегенде бизде деген азыр жакшы бир ошо Кыргызстан боюнча Noventик деген компания бар. Абдан жакшы интеграционный системалардын баарын киргизип, билеттердин баары онлайн сатылып атат бүгүнкү күндө. Ар бир кыргызстандык үйүндө отуруп эле көрсө болот да. Бүгүн Кыргыз мамлекеттик циркинде канча билет өттү, Кыргыз мамлекеттик циркине канча сом түшүп атат, канча орундар бош калды, мисалы да. Анан ошол эле маалда эгерде биз пригласительныйлерди чакыруу билеттерин биз фамилияларын жазып, ошол нерсенин баары бизде журналда дагы сөзсүз түрдө фиксация болот да.
мисалы бул Бул чакыруу билет берилген учурларда, ооба ооба сөзсүз түрдө. Себеп дегенде башка мисалы бир нече жыл мурун чакыруу билеттер дагы сатылып келген да. Баягы алат чакыруу билетти, бирок 3 эсе 5 эсе көп сатышчу да. Ошондон дагы акча көрүшчү. Мен ойлойм бул албетте бул коррупция, бул туура эмес, мындай болбош керек да. Анан эгер элестетсеңиз ар бир эле ушундай ТЗО мекемелеринде ушинтип сатылып атса, анан кантип биз мындай коррупциядан кантип арылабыз? Бул деген уурулук да, мындайча айтканда. Башкача эмне деп айтасыз? Азыр электрондоштурду анан негизги киреше булагы ошо билеттерден Азыр деген билеттерден мынакей киреше мисалы билеттерден түшөт сөзсүз түрдө. Бул программалардан албетте. Мындан тышкары азыр мынакей Кыргыз мамлекеттик циркинин ичине илгери кирсеңер баягы пирожки, нан, мындай базар, биягында кийим ушундай болуп кетпеди беле. Шарик, анан вата болуп, азыр андай эмес. Оюнчук саткан жери өзүнчө, анан кийин сөзсүз түрдө аренда, договор бүт бар составляция этилет сөзсүз түрдө. Анан мындан тышкары биз азыр Маданият министрлигинен составтан чыгып кеткен соң биз азыр ГАУГИ менен иштешебиз. Албетте алар дагы бизди контроль кылып, карап турат, ар бир нерсебизди тактап, текшерип. Кудайга шүгүр, баары мындай закон түрүндө болуш керек. Себеп дегенде мурун Кыргыз мамлекеттик цирки чынында башы жок иш алып барып келген да. Муну айтуудан биз коркпойбуз. Себеп дегенде болгон кирешенин баары кайра эле мындай каякка түшөт жана кимдин чөнтөгүнө түшчү, ал бир эле Кудай таалам билет да. Анан бүгүнкү күндө мына кирешенин баары бүт Кыргыз мамлекеттик циркинин өзүнүн атайын эсептик счету бар. Бүт баары ошол жерге түшөт. Өтөдө айтып кеткендей, ар бир билет өткөн сайын ар бир кыргызстандык үйүндө отуруп эле онлайн көрүп койсо болот да. Канча билет өттү, канчасы өткөн жок, канчасы калып кетти, канча пригласительный болду, жана канча орундар бош калып кетти. Маданият министрлигинен чыгып азыр кимдин алдындабыз дейсиз? Фонд госимущества. Мүлүктү башкаруу фондунун алдында, агенттигинин алдында. Ошондо Маданият министрлигинин алдында иштеген жакшы экен же мүлүктү башкаруу фондунун алдында? Айырмачылык неден байкалат? Эмне үчүн? Бул тамаша албетте. Айырмачылыгын сурайын. Чынында Кыргыз мамлекеттик цирки буга чейин биз Маданият министрлигинде болуп келгенбиз. Баары эле билет. Себеп дегенде бизде баягы театральный зрелищный учреждение деп айтып коет, анын өзүнүн положениясы бар. Ошол положение боюнча албетте биз Маданият министрлигинин алдында көп жыл иштеп келгенбиз. Мен бул жерде сиздин сурооңузга кандай десем, эми бизде айтат го баягы фактылар сүйлөсүн деп, анан баягы сүрөттөр сүйлөсүн демекчи. Бул жерде мындай болду. Мындай функциялар алмаштуу же сөзсүз түрдө албетте биз Маданият министрлигинен чыккандан кийин бизде абдан чоң реформа болду. Өтө чоң реформа. Бул биринчиден. Анан кийин баягы мен эч кимге катуу сөз тийгиздиргим келбейт, бирок баягы кыргызда жакшы сөз бар, балык башынан сасыйт деп. Анысы кандай, мен ошол маалда Маданият министрлиги дагы баягы ТЗУ мекемелер көп болгон үчүн же өзлөрү жетишпей калып аттыбы, же айтор чарчаштыбы, же айтор башка ТЗУ мекемелер мындай жакшы иштебей, жакшы киреше, жакшы салым кылбай калган үчүн Маданият министрлиги дагы кыйналып калдыбы, айтор бир түшүнүксүз бир мындай кандай десем ситуация болуп калды. Бирок бул чечим
ошол мезгилде Кыргыз мамлекеттик цирки үчүн абдан туура чечим болду. Себеп дегенде биз Маданият министрлигинен чыгып кеткен соң бизде биринчиден абдан чоң реформа болду. Ошону менен бирге реорганизация болду. Ошону менен бирге биз баягы циркке эч кандай тиешеси жок адамдан да мындай кандай десем арылдык. Баягы штатта бар, бирок жумушка келишпейт да, баягы жана ошондой эле өзлөрү да билбейт да, что алар Кыргыз мамлекеттик циркинде штатта турганын дагы. Анан мындан сырткары биз баягы керектүү штаттарды ачтык. Ошону менен бирге азыр Кыргыз мамлекеттик циркинин иши жакшы жүрүп кетти да. Себеп дегенде биз айтат эмеспизби, мындай азыр эми цифровизация болду, анан алдыга жылышыбыз керек деп. Бирок ошондой кылалы десек, Маданият министрлиги бизге эч качан уруксат берчү эмес да. Баягы бир штатты ачыш үчүн эмне деген бюрократизмди өтүшүң керек да. Ал штатты ачкыча ошол штатка кирем деген инсан өмүрүнөн өтүп кетет дегендейчи. Анан ушундай бюрократизмди өткөчө өзүнчө бөлүм чыкканда жанагындай бюрократиялар азайып, ишти тездеткенге эффективдүүрөөк болуп калган да. Албетте. Ошон үчүн мен айтат элем, ошо биз азыр мына Гауги менен иштеп атабыз. Андан ошондой эле биз министрлер кабинетинин алдында дагы болуп эсептелинебиз. Азыр бизде мындай бюрократизм жок да, биз мындай түздөн түз кайрылабыз, тез жоопту алабыз. Баягы 15 күн, 20 күн, 1 ай деген күтпөйбүз, тез жоопту алып турабыз. Ошону менен бирге мага дагы бир жаккан нерсе, биз менен абдан мисалы жумушту Гауги жакшы алып барат да, баягы сурап турушат, кандай жардам керек, эмне керек, кандай чогуу жумуш алып баралы деп. Сиз ошол мына артисттер үчүн толук шарттардын баары түзүлүп, биз мына сентябрь айында мартка чейин, жазга чейин мындай программалардын баарын түзүп даярдап койдук деп атабыз. Бул жакта Бишкектегилер сиздердин программалар менен, шоулар менен бул жактан келип таанышы мүмкүн, көрүшү мүмкүн. Бирок мындай аймактарга чыгып, аларга дагы ушундай шоу программаларды жаңы көргөзүү боюнча пландар барбы? Бул абдан жакшы суроо экен. Себеп дегенде бул чынында бул суроону мен акыркы 6 жыл мурун көтөрүп келгенмин. Сиз абдан туура айтасыз. Баягы биздин цирк мамлекет боюнча жалгыз бир статикалык цирк болгон үчүн биздин так борбордун ортосунда турат. Ал эми борбордо жашаган инсандар келе алат, бирок мисалы Баткенде турган балдар, кичинекей балдар албетте келе албайт. Канча деген чет жактарда, башка областтарда мектептер бар, айылдарда кичинекей балдар бар. Мен мисалы ошондой айыл жергесине барып, мындай биздин ушул артисттерибиздин таланттарын көрсөткүм келет да. Анан Кыргыз мамлекеттик цирки акыркы 30 жылдарда мындай деги эле 40 жыл деп айтсак болот да, баягы эмеге чыкпаптыр. Аймактарга чыкпаптыр, эч кайсы бир шаарга чыкпаптыр, областтарга барбаптыр. Анан барса дагы бир мындай көлдүн бир центр жактарына да барат болду ошон менен. Айылдаргачы эмне үчүн барбайбыз? Башка мисал ошол эле Жалал канча деген айылдар бар, Баткенде жана көлдө мисалы канча деген айылдар, ошол эле Нарын, Талас жана көп айылдар. Эмне үчүн биз ошол жерлерге барбайбыз? Мен бул суроону да берип келгенмин. Көрсө Кыргыз мамлекеттик цирки ушул 30 жылдан бери болгон аншлагдардын баарын өткөрүп, болгон акчанын баарын топтоп, автобус эмес, бир мындай кулисаны алмаштырганга акча топтой албаптыр. Мынакей. Анан каяктагы автобусту айтабыз. Ошон үчүн мен мынакей азыркы система менен, адилеттүүлүктүн системасы менен мен мындайча айтканда пайдаланып,
биздин мамлекетибиздин президентибизге Садыр Нуркожоевичке мен кайрылуу жасаганмын. Ошол кыргыз мамлекеттик циркинин артисттерин колдоп, жана ошол биздин Кыргызстаныбызда кичинекей баягы аймактарда жашаган балдарга биз үчүн барыш үчүн бизди колдоп бир автобус бөлүп бериңиздер себеп дегенде артисттерди алып барыш үчүн биз деген аябай чоң погрузка болуш керек. Бул деген чоң реквизиттер, цирктин реквизиттери да кичинекей болбойт, абдан габаритный, крупногабаритный, широкогабаритный деген болот. Оор болот, бир нече тонналап вестер абдан чоң да. Анан ошон үчүн бизге абдан чоң автобус керек албетте. Артисттерди салып алып ошондой чоң мындай алыс жолдорго чыкканга, айылдарды аралап ошо кичинекей балдарга баягы цирк искусствосу кандай болот, аларды тааныштырып дегендей. Анан мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич ошо Кыргыз мамлекеттик циркинин артисттерин колдоп, ошо цирк искусствосын колдоп, айылдарга чейин эгерде автобус бөлүп берсе, албетте биз айылдарга барып, баягы цирк искусствосын жайылтуу максатында биз сөзсүз түрдө чыгып иштеп, балдар үчүн биз иштешибиз керек, албетте. Себеп дегенде биз баягы балдарды эч качан бөлбөшүбүз керек да. Бул баягы Борбордун балдарынын шарты бар, жана башка аймактардын балдарынын шарты жок. Алардын шарты жок болсо, демек биз барышыбыз керек да. Техникалык базанын жетишсиздигинен анан аймактарга чыгуу мүмкүнчүлүгү болбой аткан турат. Болгон эмес, бирок чын-чынына келгенде, эгерде баягы 30 ошол эле акыркы 15 жыл деп коелучу, эгерде ошол 15 жылда Кыргыз мамлекеттик циркине баягы ар бир аншлагдан түшүп аткан миллиондор эгерде мындай башка бирөөнүн чөнтөгүнө кетпей, ошол Кыргыз мамлекеттик циркинин казынасында калганда, чак эле бир эмес 10 автобус алып коет эле. Эми азыр баягы жеке счетко жакшы эле акча түшүп атат дейсиз, өзү сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атабы? Же кандай болуп атат? Ооба, бул жерде мындай болуп атат. Бизде баягы Кыргыз мамлекеттик циркинин буга чейин өтө көп мындай кандай десем, карыздарга батырып кетишиптир да. Анан мен ошол баягы атайын эсептик счетту толтурган соң Кыргыз мамлекеттик циркинин баягы болгон карыздарын толук түрдө жаап келдим да. Себеп дегенде мен ойлойм, башка буга чейин иштеп келген жетекчилер үчүн Кыргыз мамлекеттик цирки чөкпөш керек. Бул жерде Кыргыз мамлекеттик цирки жана артисттери эч кандай мындай булардын кандай десем винасы жок да бул нерседечи. Бул жерде ошол себептен биз баягы Кыргыз мамлекеттик циркинин көп жылдардан бери баягы карызга батырып келген жолдорун жабып, мындай статусун көтөрүш үчүн биз ошол нерселерден арылышыбыз керек болчу. Эгерде ошо айткандай түшүп аткан акчаларды башка жакка кетирбей, убагында атайын эсептик счетту толтурганда, карыздарга циркти батырбаганда, мен ойлойм, ошо айткандай бир эмес көп эле автобустар келмек, көп эле ошол циркке керектелүүчү бүгүнкү күндө техникаларды дагы алмакпыз. Ошону менен бирге биз мынакей кайсы бирин айтайын, эми мынакей мен жакында эле Кыргыз мамлекеттик циркинин абдан чоң инвентаризациясын жасап өткөрүп чыктык. Мынакей Кыргыз мамлекеттик циркинде мынакей бир жакшынакай стол менен стулдар да калбаптыр. Анан кайсы бирин айтайын, каяктагы автобус жөнүндө сүйлөйт элек. Баягы жаныбарлар отурган жерлердин баардыгы ремонт болуп толукталып бүткөн ал жерлердин баары. Ооба, сөзсүз түрдө. Анан мына сиз программалар, жаңы программа менен чыккан атабыз деп атасыз. Ошонун ичинде буга чейин болбогон номер барбы? Буга чейин болбогон программага кошулган бир номер барбы? Ооба, бул дагы аябай кызыктуу суроо. Бул чынында
Бизде Кыргыз мамлекеттик циркинин баягы программалары буга чейин баягы мотивация жок, баягы акча маянасы аз болгон үчүн көп артисттерибиз баягы кетип отуруп программалар мындай регрессия болуп кеткен да, прогресс болбой. Ал эми мынакей бүгүнкү күндө ушундай жашынакай шарттар түзүлгөндөн кийин баягы айтып кеткенде кан алмашуу деп айткандай азыркы күндө биздин коллективдин ичинде жаштар көбөйүп атат. Анан ошону менен бирге ар бир жаштын көзү жанып турат да, ушул манежге чыксам экен, бир жакшы номерди жаратсам экен деп. Анан бүгүнкү күндө бизде мынакей негизи эле мындай баягы Средний Азия деп айтабызбы, Центральный Азиянын көп эле цирктеринде подкидные доски өтө аз иштелип келет. Бар, бирок аз да. Анан өзгөчө Средний Центральный Азияны алсак, аз да, өтө аз. Мындай болсо болгондур, болбосо жок да, ушундай. Бирок бүгүнкү күндө ошо Кыргыз мамлекеттик циркинде биз кайрадан биздин главный тренерибиз бар, Айталиев Анарбек Тагайматович, кайрадан ошол номерде мындай возрождение кылып жатат. Кудайым буйруса, ал дагы даяр болуп калды. Ошол номерде башынан баштап аягына чейин жаш ошо биздин келечек муун артисттерибиз даярдап жатат. Бул номер чынында бул номерди жазаш оңой эмес да. Бул абдан көп убакытты, күчтү талап кылат. Жана нерв дегендей. Анан мындан сырткары дагы биздин баягы жигитовка, өзүңүздөр билесиз, кыргыздын канына сиңип калган, ат жалында ойногон. Кайра эле биз ошол жигитовканы өзүбүздүн Кыргыз мамлекеттик циркинин бул мындай визитная карточкасы катары кайрадан жаңылап, оңдоп келе жатабыз. Анан ошону менен бирге бул постановкасы да сөзсүз түрдө өзгөрөт. Анан баягы ушул интервьюнун башында айтып кеткендей, Кудайым буйруса, бизде дагы абдан жакшы бир жакшы жаңылык турат. Себеп дегенде биз ошол алыстан чет мамлекеттен келген артисттер менен, өзгөчө Италиядан келген артисттер менен биз кыргыз артисттери биз мындай коллаборация программа жасап, жакын арада ошол биздин кыргыз элинин алдында буйруса иштеп чыгышат. Бул да мындай чоң жетишкендик. Себеп дегенде өтө көп жылдардан бери Кыргыз мамлекеттик цирки көп шорт-листтерден кесилип калган. Себеп дегенде Кыргыз мамлекеттик циркинде өтө чоң коррупция болуп келген үчүн көп программалар отказ берип, көп шорт-листтерден биз баягы международный арена деп коет, эл аралык аренанын сыртына чыгып калганда. Бирок бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик цирки, мынакей мен форумга да Москвага чейин барып катыштым. Кайрадан Кыргыз мамлекеттик цирки менен кайрадан иштешүүлөр жаңыланды. Мындан сырткары Санкт-Петербургка барып келдим. Ал жакта дагы иштер жаңыланды. Ошону менен бирге Узбекистанга барып келдим, Ташкентке. Ал жак менен өзүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кайрадан Кыргыз мамлекеттик цирки менен биз сиздер менен 100% иш алып барабыз деген өтө жакшы сөздөрдү уктук. Мындан сырткары Казакстан менен буйруса чогуу иш алып барабыз. Таджикистан менен барып жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Мындан сырткары Франциянын директору менен биз ошо Санкт-Петербургда дагы жолугушуу болуп сүйлөшүүлөр жүргүзүп келдик. Жана дагы башка мамлекеттер менен. Бул кандай болсо дагы Кыргыз мамлекеттик цирки үчүн бул абдан чоң жетишкендик да. Мамлекеттик цирктин эл аралык аренада чыгуусуна мүмкүнчүлүк түзө турган жолугушуулар сөзсүз түрдө. Анан мындан сырткары ошо Москвада чоң эл аралык форумда катышып келген соң, ал жакта дагы биз баягы ар бир конференцияда катышкан соң, мындай ошол московский университеттери, баягы маданият университеттеринин жетекчилери менен жолугушуп, кандай бир биздин ошол Кыргыз циркинин артисттерине бир шарттарды түзүп берсек, ошол чет мамлекетке чейин чыгып, окуп, келечекте ошол кыргыз цирк искусствосын баягы өнүктүрүү жолунда кандай бир чогуу иш алып барсак болот.
деген бир темаларды дагы ал жакта көтөрүп олтуруп, акыры биз өтө жакшы жетишкендиктерге жеттик. Ар бир жетекчи кызматка келгенден кийин анын бир түпкү максаты болот. Ошол жерде мен ушундай деңгээлге чыгарам, ушул жерде ушинтип өзгөртөм деген. Сиз буга чейин баягы жетекчилик кызматка келгенден кийин мен ушул циркти өнүктүрөм деп бир максат койгом, ошону аткарып келатам деп атасыз. Сиз койгон максаттын канча пайыз аткарылып калды? Сиз өзүңүз максат койгондой, өзүңүз көздөгөндөй өзгөрүлүп келатабы цирк? Албетте, сөзсүз түрдө бул ар бир койгон максатка жетиш үчүн бул сөзсүз түрдө талыкпаган эмгек болуш керек. Мисалы 90% уктап, анан 10% иштесең, албетте иш жылбайт да. Ошол себептен мен ар дайым ошо жумуш өзүмдүн иштеген жеримде, дайыма ошол жердемин. Анан бул жерде мен өзүмдүн баягы коллективиме, артисттерге да дайым айтып келем, азыраак уктап, азыраак сүйлөп, көбүрөөк иштешибиз керек. Себеп дегенде баягы Кыргыз мамлекеттик циркинде сөз көп болуп келген, иш жок дегелечи. Анан программа дегеле жок. Ошон үчүн андай болбош үчүн көбүрөөк иштешибиз керек. Анан буга чейин айтып кеттим, жумушту негизи биз азыркы учурда мындай аттай эмес эшектей аткарышыбыз керек. Себеп дегенде бул дагы жакшы сөз, мындай башка жагынан карап келсек. Анткени баягы эшектин үстүнө канчалык жүк сала бербей, ошончолук чыдап, көтөрүп, баягы тоонун чокусуна акыры жетет да, баары бир ошону көтөрүп. Себеп дегенде баягы эшектин сабырдуулугу күчтүү болот, чыдайт, көп нерсени көтөрөт. Анан анысы кандай, бул сөздүн жакшы маанисин жагын карайм да мен дайыма. Биз дагы ошондой талыкпай иштешибиз керек. Көп нерсени али бизде дагы алдыда пландарчы. Анан бүгүнкү күндө эми мен баа бере албайм. Мен жумушту канчалык жакшы аткардымбы, жаман аткардымбы, аны деген башка эл айтыш керек. Анан мындан сырткары дагы алдыда албетте койгон пландар көп. Бул баягы айтат элеми, биз аткарган жумуш бүгүн бул, мындайча айтканда, капля в море. Дагы иштешибиз керек, дагы. Себеп дегенде баягы айтат го эми, баягы көп түкүрсө көл болот деп. Бул сөз бияка тийиштүү эмес. Биз деген түкүрбөй азыр иштешибиз керек. Бир гана ошо иштеп, талыкпаган эмгек, айткандай ошо керек болсо уктабай иштеп күнү түнү. Анан ошондо гана ошо Кыргыз мамлекеттик цирки өнүгөт. Антпесе баягы жаңы номерлерди жаратпасак, жаңы программаларды чыгарбасак, анда Кыргыз мамлекеттик мындай циркинин иши жылбай калат. Ошол үчүн иштеш керек. Канчалык иштесек, ошончолук тиштейбиз дегендей. Жакшы. Анан бул мени кызыктырган дагы бир суроо бар, акыркы суроо болсун. Сиз мамлекеттик циркке жетекчилик кызматка келгенден кийин, бир нече айдан кийин кетип, бир жумага жетпей кайра келип калдыңыз да, бир аз убакыттын аралыгындачы кайра эле ордуңузга келип калдыңыз. Ушул учурлар эмнеге байланыштуу? Эмне себептен ушундай болуп калды? Ооба, бул нерсе болуп кетти эми. Баары аябай, чынды айтсам, аябай таң калышты. Эмне болуп кетти? Себеп дегенде сиз кыска мөөнөттүн ичинде 25 миллионду түшүрдүңөр, атайын эсептик счетко. Анан эмне туура эмес болуп кетти депчи, аябай таң калып сурап атышты. Өтө көп журналисттер чалып атышты. Мен мындай, кандай десем, жооп бергенге дагы мындай убактымда жок болуп атты да, чынында. Анан буга чейин Маданият министрлиги айтышты, сиз менен баягы контракт бүттү, жана ошондой эле сиздин иштегениңиз бизди канааттандырган жок деп. Анан макул дедим.
башка недем эгерде 2 айдын ичинде 25 миллионго толтуруп атсак, канааттандырбаса анда макул дедим. Эгерде 30 жылда 1 миллион казнага түшпөй, анан 30 жыл канааттандырып келсе, анда маселе жок дедим. Анда башыйт министрлик унчуккан жок, макул дедим. Бирок 6 күндөн кийин кайра Маданият министрлиги чакырышты, айтышты. Кайрадан заявление жазыңыз, кайрадан жумушка келесиз деп. Анан бирок канааттандырбайт деп айттыңар эле го, кандай болуп калды десем, жок, канааттандырып атат, баары жакшы. Жакшы иштедиңиз, баары жакшы деп кайра ордуңузга келип калдыңыз. Кайра ордума коюп коюшту, анан кайра иштеп, ишти алып барып атабыз. Аслан айым, келип маек курганыңызга рахмат. Негизи жыйынтыкты учурдагы сөз берип коет окшойм деп атам. Себеп дегенде мына жакында уже сиздер шоу программаларды баштай издеп атасыздар. Баягы шаар тургундарына же болбосо балдарга мындай кайрылуу иретинде сөзүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Чакыруу иретинде. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ошо биринчи сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошол сиздердин баягы кулис аркасында иштеп жаткан жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Сиздер дагы мынакей мекемеңиздер жаркырап, жайнап, абдан жадыраган сонун мекеме болуп калыптыр. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ошо Кыргыз мамлекеттик цирктин жамаатынын атынан эң негизгиси ар дайым бар болгула. Себеп дегенде ушундай сиздер бар, ушундай журналисттер бар болгон үчүн ушу бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик циркинин мына жаңылыктары, жакшы жаңылыктары тынбай чыгып жатат. Сиздерге биз узун өмүр каалайбыз. Ошону менен бирге бизди азыр карап жаткан көрүүчүлөргө сиздерге айтып кетмекчимин. 6-сентябрдан баштап Кыргыз мамлекеттик циркинин эшиктери ачылат. Келиңиздер. Себеп дегенде азыркы учурда биз абдан кызыктуу программа даярдалып жатат. Бул программа баягы ар кандай ар түрдүү жанрлар бар. Келиңиздер, биздин сезон мынакей кайрадан ачылып жатат. Ошондуктан биз сиздерди күтөбүз. Чамдаңыздар. Кыргыз мамлекеттик циркинин эшиктери ар дайым ачык болот. Мындан кийин 6-сентябрдан баштап 2026 жылдын март айына чейин биз сиздерди күтөбүз. Андыктан чамдаңыздар. Билеттердин баары ошол биздин Кыргыз мамлекеттик циркинин кассасында сатылат. Ошону менен бирге кассирке же тиркемеси аркылуу дагы онлайн сатып алсаңыздар болот. Анан неме ушу биздин кыргыз элибизге узун өмүр, анан алтын башыңар аман болсун. Эң негизгиси эч качан оорубаңыздар, көп жашаңыздар жана Кыргыз мамлекеттик цирки менен бирге болуңуздар. Чоң рахмат. Анда ушул биздин дагы эфирге атайын убактыңызды бөлбөйм. Азыр тыттынып иштеп атам деп атасыз. Убактыңыз дагы тар болуп атканын айтып атасыз. Ошол убактыңызды да бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман көрүүчү, биз бүгүн дал ушул цирктин айланасындагы өзгөрүүлөр, жетишкендиктер, деги эле алдыдагы пландар боюнча жана буга чейин бул мамлекеттик цирктин айланасында кандай окуялар болуп өткөнүн, азыркы учурда кантип өзгөрүп калганын ушул багытта кенен маек кылдык. Бизде конокто Абубакир Изебаев атындагы мамлекеттик цирктин директору Аслан Айым Ашырова болду. Биз ушуну менен коштошобуз. Кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуз.